Алмаз Борбор шаарга Нарын областынын Актала районунун Лелин айылынан келген. Тигүүчүлүк өнөр Алмазга чоң атасы аркылуу өткөн. Эң кызыгы Алмаз буга чейин журналисттик кесиптин ээси болгон. Журналистика тармагында иштеп, акчанын жетиштигинен бут кийим тигип көрүүнү чечкен. Алгач Алмаз ишин 250 сом менен баштап, жайкы сандалды тигип алып, Ош базарга сатууга чыгат. Бирок көпчүлүк эл сатып алуудан баш тартат. Айласы кеткен Алмаз бир дүкөнгө сүйлөшүп, сатып берүүсүн өтүнөт. 2 жумадан кийин ага бут кийими сатылганын жана кайра буйрутма беришкенин сатуучу кабарлайт. Ушундан улам Алмаздын иши жүрүшө баштайт. Учурда Алмаздын чакан ишканасында 8 адам эмгектенет. Бир күндө бир адам 3 түгөй бут кийимди тигип бүтүрүүгө жетишет. Алмаздын бул ишине үй-бүлөсүнүн да жардамы чоң. Атайын формага салынып, бычылган батектерди 6 класста окуган кыздары тигип чыгат. Краскаланып бүткөндөн кийин булар бул жакка келет. Бул жакка келет дагы, бул жактан буларга стелка салынат. Мындай кылып туруп стелкаларын салабыз. Кожный батектеринчи. Анан батектерин салып бул жерден шнуроктор өтүп, бияка шнурокторду өткөрөбүз. Кадимки эле бул кеда, модель кеда. Ошонун биз Булгардан чыгарганбыз да, негизи өзү кеда жынсылардан болот эмеспи? Суроо талап менен биз Булгардан чыгарганбыз. Бутка өтө ыңгайлуу жана жарашыктуу отурган бул бут кийимдердин орточо баасы 1,5 миң сомду түзөт. Булгар экенине карабай ушу элдин чөнтөгүнө ылайык келсин деп туруп бүт баарын баасын көзөмөлдөп атабыз да. Андан тышкары Кудай буйрса, монда галстуктарды чыгаргантабыз. Бул болсо Орхон Энесай тамгалары менен жазылган, Алмаз кыргыз деп жазылуу бул жердечи. Бут кийим тигүүгө керектелген булгаарлар Борбор шаарыбыздагы Булгары заводунан алынат. Ал эми бут кийимди калыпка салуучу атайын форма Кытай жергесинен буйрутма менен алынып келинет. Алмаздын колунан чыккан бут кийимдер баардык өлчөмдө айымдарга, мырзаларга жана жаш балдарга ылайыкталып тигилет. Келечек боюнча Кудай буйрса, ушул балдарды үйрөтүп, ар бир мастер кылып, ар бир Кыргызстандын аймагына ушундай жеңил өнөр жайды көтөргүдөй сехтерди ачсакпы деген ойлор бар. Жаш жеке ишкер Алмаз 4 жылдын ичинде бир топ кыйынчылыктар менен ушундай ийгиликке жетишкенин жана учурдагы чакан ишканасын кеңейтип, келечекте бут кийимдерин дүйнөлүк брендке айлантып, Кадам деген ишкана ачып, кыргызстандыктарды жана башка өлкөлөрдүн жарандарын сапаттуу бут кийимдер менен камсыз кылсам деген чоң тилеги бар.